Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Бүгүн мен бир башкача мастер-класс көргөзүп берейин деп атам. Мындай сумкаларды жасадым, токудум. Анан кийин ошо кийиздердин калдыгынан гүлдөрдү жасап тигип мончуктор менен коздоп койдум. Ушундай 2 сумочка жасадым. Анан ойлоп атам да, эми ушул сиздерге кандай кылып ушул мастер-классты көргөзүп берсем деп аябай ойлонуп атам. Анткени бул бир башкача сумкалар болду да. Эмне үчүн? Анткени биздер мен болсом моундай жип сатып алдым. Сиздер билесиздер, бул шырдакка колдонгон ыскыктар. Бул жиптин кандай жакшы сапаттары бар. Эмнеси мага жакты? Жакканы мага бул жиптин өзүнүн бир башкача эмелери бар да, өзгөчөлүгү бар. Бул жип өзүнчө мындай мынтип көрүнүштүрбү, стрейч болуп мынтип чоюлуп жакшынакай алып неге турат. Орусча айтканда стрейчевый эффект бар. Анан мен бул жиптерди сатып алдым дагы и эксперимент кылып көрөйүн деп эметтим, сумка токудум. Сумка токуп, анан сумкаларга ошо бизде жүн менен иштегенден, кийиз менен иштегенден калдыктар калат. Обрезки деп коет. Эми ушул калдыктарды негизи баардыгын иштетиш керекпиз да. Отход болбош керек. Калдык болгону менен ал деген таза жүндөн жасалган кийимдердин калдыктары да. Анан ага биз маргеланский шелк колдонобуз, вискоза колдонобуз. Ошонун баардыгын кантип ыргытасың, ыргытпайсың, баарын бир чогултуп бересиң, анан кийин бир күнү иштетиш керек болот да. Мен ал калдыктардын баарын иштеткенге аракет кылам. Анан мына моундай жакшынакай буюмдар болот. Мына 2 сумканы көрүңүздүр. Бул жаман эмес, жакшынакай сумкалар. Мындай фермуарларды алып, анан кийин колдонуп, ушуну коздоп жасаса болот. Негизи мен бул сумкаларды эмне үчүн жасадым? Мен мунун ичине фотоаппарат салам. Анткени бир жака бир жумушка барганда, фотоаппаратты көтөрүп барганда эми ушул бир жакшынакай сумкага салайын деп, анан ушул фотоаппараттарга сумка жасайын дедим. Фотоаппаратка мен сумка жасайын дедим. Анан 2 сумка болуп калгандан кийин 2 сумканы бирөөнү чоңураак, бирөөнү кичирээк кылдым. Бунун ичине фотокамера кирди, мунун ичине очки кирди, менин сотовый телефонум кирди, капчыгым, кошелегим кирди, анан баягы ачкычтарды да салдым. Өзү негизи токугандан кийин бул деген мындай мынтип чөйлөт, көрүңүздүрбү? Мындайынан оодарып көргөзөйүн, чөйлөт. Мына ушул шырдакка колдонгон жиптин сапаты ушунчалык жакшы экен, мынакей чөйлүп, баанада чөйлөт. Ичине кенен эметкен. Ичине мен жана подкладка тиктим, подкладовый материал мынакей. Чоңураак кылып тиктим. Анткени мунун ичине салганда бул деген мындай болуп көрүңүздүрбү, чөйлөп атат. И аягына чейин. Ичине буюмдарды салганда бул мынакей кенен жакшынакай болуп, кенен бул сумкалар негизи кенен да, чоң болду. Аябай чоң болду. Мунун ичине фотокамера кирет. Мунун ичине менин очким, менин капчыгым, кошелегим, ачкычтарым, анан баягы сотовый телефонум бүт ушул сумкаларга, бул сумкага кирет. Буга деле
фотокамераны салса болот, бирок бул мен бир аз кичирээк кылдым да. Урматтуу айымдар, мен ойлойм, биз колдонуучулук менен алектенгенден кийин бизде ушундай калдыктар калып калат да. Анан эми калдыктардын баардыгы жакшы сапаттуу, жакшы бышкан, маргеланский шелк колдонгонбуз, андан тышкары вискоза да бар, ар кандай кездемелерди колдонуп, анан жүндүн меринос эме жүндөрдүн эмеси бар да, 100% составында бар. Анан кийин эми ушунун баардыгын капка салып тургандан кийин баягы ыргыткың келбейт. Мен ошон үчүн ушул калдыктардан ар кандай ушундай буюмдарды жасап, анан колдонгонго аракет кылам. Ноондай жиптерден мына ыскыт кыргыздардын шырдагына базылган ыскыттар, ошол ыскыттарды мен колдонуп, азыр ошо сумкаларга колдонуп атам. Мен азыр көргөзүп кетейин. Менде мындай китеп бар. Бул китепте мынакей сүрөтүндө деле көрүнүп туруп, биздин апаларыбыз Союздун убагында чыккан китеп да, орус кыргыз тилинде, англис тилинде чыккан китеп. Орус тилинде мына апаларыбыз биздики чурдактарды тигип атат. Дал мына жиптер менен тигет. Анан мен ошол жиптердин сапаты жакшы ирилген, катуу, бекем. Токуганда дагы эме байкадым мен, сумкаларды токуганда сумканын өзүнчө бир башкача, бул жипти токуп атканда эле мен сезсем, менен сумканын өзүнүн көрүнүшү башкача болуп чыкты да. Анан эми бул жүн болгондон кийин мен булардын баарын стиральный машинеге салып туруп дагы бышырдым. Көргөнсүздөр мынакей, биздин кыргыз шырдакка колдонгон ыскыктардан мындай жакшынакай сумкалар жасаса болот. Эжекелер келген менен жакыныраак сиздерге ошо эмемди, камерамды коюп, анан сиздерге азыр ошо мастер-классты көргөзөм. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин деп атам. Мына көрүнүштөргө менде мындай панолорду да жасайм. Панолорду жасап, ушулар мастер-класстары бар. Мастер-класстарга көңүл буруп коюңуздар. Анткени мен бул мастер-класстарга чынын айтканда жан дүйнөмдү салып тарттым да. Анан ушул менин видеомду карап, анан айымдар, ооз чебер айымдар ушул менин анча-мынча бир көргөзгөн, үйрөткөн мастер-класстарыма көңүл бурат деп ойлойм да, үйрөнүшөт деп. Анан ушул видеолорду көрүп коюңуздар, колдонуңуздар эжекелер, башкаларга дагы айтыңыздар. Суроолор болсо ошо комментарийге жазып эметсеңиздер, же таза болбосо ошо менин телефонума байланышып чыгыңыздар. Мен ушул панолорду, ушундай панолорду жасаганымда бирге сиздерге билген өзүмдүн акылымды айтып түшүндүрүп берем. Эми келиңиздер, мастер-класска көңүл бурайлы. Урматтуу айымдар, мына жакыныраак сиздерге ошо сумочкаларды көргөзөйүн. Мынакей, бул фермуар деп коет, даяр да, буну даяр сатып алабыз. Андан кийин моундай жиптерди азыр мен мындай кылып коеюн. Бул атайлап мен сиздерге бул китепти берге коюп сиздерге көргөзөйүн деп неметип атам. Бул кыргыз оюмдары, көрүңүздөрбү, мына берде апалар ушул мына жерде сүрөттө көрүнүп туруп, жип менен ошо мындай шырдакка колдонгон ыскыт жиптер менен иштеп атат. Бул шырдактарга колдонот. Бизде кыргыздарда бул шырдактарга колдонот. Мына көргөзүп берейин. Биздин илгерки апаларыбыздын да мына жерде көрүнүп туруп, мына жерде колдонуп туруп, биякта да колдонот. Бул жиптер мага эмнеге жакты? Булар мынтип чоюлат. Стрейч болуп чоюлат.
Анан эми биз шырдактар менен иштегенден кийин ушундай жиптер калып калат. Ар кандай эме боёкко боелот, анан кийин бир шырдакты жасагандан кийин бул жиптер ушундай болуп калып калат. Андан кийин экинчи шырдакка өңү келеби, келбейби, анан ушундай отходдор болот деп мен уккам. Мына көрүңүздөр, мындай отходдор. Анан эми ушул отходдорду эмне кылсак болот? Мондай сумочкаларды токуйбуз. Мынакей ушул жипти мен колдондум. Токуйбуз. Жөн эле 4 бурчтук кылып эле токуйбуз. Мондай көрүңүздөр, ушундай эле жетишинче токуйбуз. Ар кандай мен берде эме схемаларын, ар кандай схема алгам, но бирок берде көрүнбөй калды. Ошончо мындай жөнөкөй эле шишти алып, жөнөкөй эле сүрөт менен баягы токуйсуздар. Анан анын сыртынан моундай бизде көп отходдор калат жүн менен иштегенден кийин. Ушулардан гүлдөрдү кыркып алабыз. Өзүнчө бирден кыркып алып, анан баягы бир баштыкка салып туруп, стиральный машинеге айландырып салабыз. Айландыргандан кийин булар моундай болуп калат. Моундай болуп калат. Жакшы, аябай жакшы кирет. Но чала кирген кейстер абдан сонун болуп монтип тоголуктоп, гүлдөрдүн кырлары да жашнака, көрүнүшү жашнака болуп кирип калат. Мына ал жерде да көрүңүздөрбү? Жукасы, калыңы болот кейстердин. Мына жерде маргеланский шелк бар, вискоза бар. Менде эми ошо баягы кийимдерди, ар кандай буюмдарды жасагандан кийин ушундай отходдор калат да. Мен анан кийин стиральный машинеге айландыргандан кийин дайын гүлдөрдү бул сумкаларга, мончокторду колдонуп туруп тигемин. Тиккенден кийин, дайын болгондон кийин мен бул фермуарга тигем. Өзүнчө фермуарга тигип алам. Бул өзүнчө фермуарга тигилет. Анан кийин ичине моундай подклад тигилет. Мына чыгарып көргөзөйүн. Мынакей. Мына бул подклад. Ой, ичинде акча бар экен. Мындай подклад тигилет. Өзүнчө ал подкладды болсо бул жагынан акырын эмеге тигип алабыз. Бул эмеге сумканын ушул кырларына тигип алабыз. Бул өзү фермуарга тигилет, мына фермуарга тигилет. Бул тигилет өзүнчө. Анан ичинен бул жагынан фермуарга тийбейбиз. Бул жагынан акырын тигебиз. Тигип коебуз, бекемирээк кылыпчы. Анан тигилиши көрүнбөсүн деп биз моундай тесёмочка менен дагы бир сыра тигип коебуз. Болду. Ичи жабылат. Мындай болуп, эми ичинари киргизип коеюн. И ичине деп жабып туруп, анан ушундай сумочкаларды жасасаңыздар болот. Абдан кооз, мындай чөйлөт, жакшы чөйлөт. Мынакей. Бул жагына да чөйлөт. Мынакей. Бул биздин ирилген жибибиз, шырдакка колдонгон ирилген жибибиз ошончолук эме стретч эффект берет экен. Бекем, аябай бекем. Аябай сонун бекем дагы, и кооз да болот экен. Эми бул колго ирилгенден кийин көрүнүшү да башкача да, эми көрүнүп турат. Бул башкача болуп көрүнүп турат. Өзүнүн эмеси дагы мен атайлап ушундай эмесин баягы бул эми сумканын өзүн токуп алгандан кийин аябай стиральный машинеге айландырдым да. Айына кошуп, аябай кирсин, боёгу чыксын, колго жукпасын деп. Анан уксуска да чыладым. Токуп бүткөндөн кийин. Анан кийин мыногу гүлдөрдү тиктим. Анан гүлдөрдү тигип бүткөндөн кийин дагы стиральный машинеге салып айландырдым. Булардын баары бир кирип кетсин, бир эме мындай бир материал болсун депчи. Булар гүлдөр дагы бир сыра кирет.
киргенде дагы буга да кошулуп кирет, бул жиптер дагы кирет. И ошону менен бир бүтүн материал болуп калат да, көрүнүшү да жакшы болот. Тартылып неметип калат. Бирок мен аябай жакшы баа бердим могу жиптерге. Бул ушунчалык ирилген экен, бекем ирилген экен. Өтө көп кирген жок. Өтө мындай. Мисалы мен ушундай эле токугам. Бир аз эле кирди. Бир аз, мүмкүн 1 сантиметрге эле кирди. Анан бирок ичи объем аябай жакшы, объем чоң. Мен азыр колумду салып сиздерге көрсөтүп берейин. Мынакей көрүңүздөрбү. Бияка да ылдый жакка да чоюлуп, мындай эметип турган. Мен мисалы подкладын аябай бир аз чоңураак кылып койсом, дагы мынча чоюлмак. Ичине көп нерсе батып кетмек да. Мынакей. Мага шырдактардын ыскыттары сумка токуганга аябай жакты. Эжекелер, сиздерге жакса ушундай сумкалар токуп, анан колдонсоңуздар болот. Кооз дагы аябай кооз көрүнөт, сонун көрүнөт. Мына 2 сумка токуп алдым, эме жипти сатып алдым, мен өзүм ириген жокмун. Ушул 2 сумка үчүн мен ушул жиптерди эксперимент катары сатып алдым дагы токудум. Жашыл өң эмес, башка өң, ак өң болуп калабы жиптер, же кызыл өң болобу, же күрөң өң болобу, өзү боелбогон жиптер болсо андан да сонун болот.